пиарга буга чейин такыр эле жулунган эмесмин. Мындай камерага карап чуркамак тургай, камера келип менден интервью алайын десе башка бирөөлөр сен берип койчу деп мындай пиардан алсак болгон жакшы болчу. Ошого байланыштуу көпчүлүгүңүздөр да бүгүн көрүп атасыңыздар керек. Ошондуктан мен маалымат катары кичине четинен токтолуп айтып кетейин. 2010 жылкы 7 апрель бул тарыхтагы бир переломный момент. Ал өзүнчө сөз. Бирок биз ага чейин көп эле Кудайга шүкүр патриоттук сезимдерди кылып көп күрөштөргө катышканбыз. Бирок эч качан пиарга жулунмаганбыз. Ошол эле Бакиев менен күрөшкөндө да керек, Акаев менен күрөшкөндө дагы кийинки эле саясатчылардын көбү ал кезде Акаевдин колтугунда же бирөө Бакиевдин колтугунда жүргөн күндөр болгон. Бирок аздыр көптүр биз өзүбүздөн кетти кылганбыз. А 7 апрель боюнча айтып атам болсок, мына 7 апрель күнү биз өзүбүз октун алдында отту кечип, жаныбызды аябай мамлекет үчүн кандуу режимди кулатабыз деп өзүбүздүн жаныбыз менен, өзүбүздүн ден соолугубуз менен тоокелчиликке барып жүргөн мезгилде Максимдин тегерек четинде отурган балдар бүгүн отуруп алып, ошо биз Максимди кууп жибергенибиз үчүн бизден өч алуунун аракетин кылып атат. Аттарын атабай эле коеюн, фамилияларын айтпай эле коеюн. Баарыңыздар жакшы билесиздер. Бүгүн мамлекеттик структуранын көбүндө, түзүмдөрдүн көбүндө, жоопкерчиликтүү жерлерде Максимдин жанында жүргөн Максимдин достору отурат. Мына ошолор Максимдин өчүн алып атат деп түшүндүм мен. Анан бизге ушундай эле болсо керек беле? Бул экинчи маселе. Анда эми билесиңер, ушу 7 апрелдин аркасынан кан күйгөн, катуу кан төгүшү болгон Ош ааламаты башталып кеткен. Ош ааламаты болгондо дагы биринчилерден болуп, ушул жерде кетип аткан медиктерге кошулуп, ушул жерде өзүнүн эле жарандар, активист жарандар, патриот балдар, мамлекеттен бир тиын сурабай эле ошо самолеттер барып жармаш канат куйругуна жармашып учуп барып, абалды стабилдештирүү боюнча кам көрүп ошол жерде. Анда биз барганда Мезис Турганбаев, Өмүрбек Субаналиевдер да ошол жерде экен. Колдон келишинче биз өзүбүздүн да салымыбызды кошуп келгенбиз. Бирок бул боюнча эч бир жерде пиарлаганга аракет кылган эмеспиз. Акырын гана тарыхый факты катары, атуулук милдет катары бул тарыхтын ичинде кала берген. Айла жок, мына сиздер араңыздарда отурат бул жерде журналисттер, бизди пиарга чыгышка мажбурлап койдуңуздар. Эми мындан ары пиарлай берет окшойсуздар. Башталды уже. Андан кийин бир жума өтпөстөн кайра бул жака келип Жаштар министрлиги ал кезде уюшула элек болчу. Жаштар министрлигинин уюштуруучуларынын бири болобуз. Ошонун зданиясында гумпомош чогултуп, Ош Жалал-Абадтагы жана кан күйгөн жерлерде, кан төгүш болгон жерлерге фура менен ондогон тонна, 20 тонналар менен жүктөп гумпомоштарды апарып атканбыз. Билесиңер ошол учурда ал жакта акыбал кандай болуп атканын. Ошол жакта кайран кыргыздарыбыз Оштун шаардын махаллаларынын арасында жашап калгандар. Шаарга батпай керек болсо талаалап барып полиялап жашап калган туугандар. Ошо полиялап калган жашап калган балдарыбыз көрсө, ошо махаллалардын арасында өзбектердин араларында кыйналып жашап аткан аз келгенс ошолордун үйлөрүндө квартирада жашап аткан. Ошолор жок деген үй жайлуу болуп калсын. Байкуштар, жанагы биртике жарабаган үйлөр салымыш болуп, жаракат алгандарын алдап койду мамлекет. А жаракат албагандардын маселесин ким чечет? Же дагы махаллада квартиралап жүрөсүң алайсыңарбы? Ошол маселени чечиш үчүн бул трансформация дегенге келип киргизип отурам туугандар.